Саламатсыздар, урматтуу кыргыз футболунун көрөрмандары. Сиздер менен кайрадан мен Футболбек. Бул чыгарылышта Кыргызстан-Иран беттешинде коргоочулардын катачылыгы жана кожонун дубль тууралуу алдыда кеп козгойбуз. Бизге катталып видео менен бөлүшүүнү унутпаңыз. Биз көптөн күткөн оюн Дөлөн Өмүрзаков стадионунда Бишкек саат боюнча 22:00 башталды. Машыктыруучу 3-4-2-1 тактикасы менен оюнду баштоону туура көргөн. Оюнга чейин көптөгөн футбол эксперттери Кыргыз курамасы үелери болгонуна карабастан экинчи номер менен оюн көрсөтөөрүн жана Иран курамасынын катачылыктарынан пайдаланып гол киргизерин айтышкан. Айткандай эле стандарт кабылдан 1 жана пенальтиден 1 гол киргизүүгө мүмкүнчүлүк болду. Оюн алдында Кыргыз футболунун легендарлуу капитаны Азамат Баймасовду узатуу аземи болуп өттү. Көптөгөн жаркын учурлар тартуулаган оюнчубуз тууралуу кийинки чыгарылышта айтып бермекчибиз. Оюн башталганда Кыргыз курамасы жакшы даярдык менен чыккандай болгон. Бирок оюндун 12-мүнөтүндө эле Иран курамасы эсепти ачты. Бирок топто ээлөө боюнча Иран курамасы алдыда болору шексиз эле. Эки таймдын жыйынтыгы менен 39%га 61%. Толук кандуу үстөмдүк менен Иран курамасы алдыда. Иран курамасынын экинчи голу оюндун 33-мүнөтүндө кирди. Бул гол кыргыз футболчулары үчүн адаттагыдай көрүнүш, таң калуунун кереги жок. Контр чабуулдан кармап ойной турган курамага иранлыктар контр чабуул аркылуу гол киргизип кетишти. Оюндагы бурулуш 46-мүнөттөн башталды. Машыктыруучу оюнда өзүн анча көрсөтө албаган Гүлжигит Алыкуловдун ордуна Бекназ Алмазбековду, Мериктин ордуна Эрбол Атабаевди чыгарып, оюндун нугун өзгөрткөндөй болду. Натыйжада бурчтан көтөрүп берүүдөн Кожо өзүн жакшы көрсөтүп, гол киргизип кетти. Андан соң Кыргыз курамасы ишенимдүүрөөк ойноп баштады. 63-мүнөттө Адилжанга каршы айып боюнча дереже бузулуп, пенальти коюлду жана Жоэл Кожо пенальтини ийгиликтүү ишке ашырды. Кышкы трансферде Ирандын Истиклол клубуна өтө турчу оюнчу өзүн таанытты окшойт. Ошого карабастан Сердар Азмун 76-мүнөттө гол киргизип, эсепти 2-3-кө өзгөрттү жана оюн ушул эсеп менен жыйынтыкталды. 2-3 эсебинен аяктаган оюн Лисцинге катачылыктар дагы эле бар экенин жана анын үстүнөн иштөө керек экенин көрсөттү. Маселен 5 коргоочу менен оюн көрсөткөнүбүзгө байланыштуу 3 мыкты коргоочуну кое керек экени ачык көрүнүп турду. Ансас келгенсип ишенимдеп жүргөн Браузман жана Кичен дагы жаракат алып калды. Машыктыруучунун иши тууралуу. Максим Лисицин коргонуу жана жарым коргонуу позицияларын туура талдаган. Туура түшүнүү керек. Татыктуу оюнчулар азырынча ушулар. Жаңы муун өсүп жетилелек. Эрбол Атабаев жана Бекназ Алмазбековду оюнга чыгарганы оюнга Кичен болсо темп кошуп, натыйжада 2 гол киргизе алдык. Машыктыруучу Максим Лисицин алып барган иштери жакшы жана ал кураманы кайрадан курап жатканын эстен чыгарбайлы. Айтор кыскача айтканда Кыргыз курамасынын тактикасында коргонуудан кожого чейин топ жеткирип гол киргизүү. Бирок жарым коргонуу бөлүк аксап турганда топ кожого жетиши кыйын. Кожого жардамдашкан 2 вингер оюнчу же болбосо бир чабуулчу кошулуп көмөктөшсө, гол киргизүү оңойго турмак. Антпесе чабуулда жалгыз гана Кожо чуркап, топко үйлешип, топ талашып, экинчи кабатта да ойноп баарына жетишип жатат. Ал эми оюнчуларга берилген баа. Оюндун мыктылары Адилжан Абдрахманов. Башка чыгарыштар айтып жүргөндөй Адилжан Кыргыз курамасынын Казимиросу. Ал курамда бүт кара жумушту аткарган оюнчу жана Иран курамасынын дарбазасына пенальти коюлганына анын салымы бар. Жоэл Кожо голго суктап турган оюнчу бүгүн дубль кылып, ишти ашыгы менен аткарды. Пенальтини салкынгандуулук менен аткарып эсепти теңдеп кетти. Натыйжада беттештин эң мыкты оюнчусу аталды. Александр Мищенко коргонууда аягына чейин ойноп, чабуулга өзүн сунуштап, аны менен кошо Каймериктин артын жаап коргоп турду. Начар оюнчулар. Арслан Бекбердинов. Бул оюн Дордой клубунун оюнчусу үчүн дебюттук оюн болгондуктан толкундоолор албетте болду. Кантса да дүйнөлүк деңгээлдеги Азмун Тареми сымал оюнчуларга каршы ойноп жатса, биринчи гол киргенде ага топ тийип, Таремиге баат алганы кайталоодон көрүнгөн. Ал эми экинчи гол киргенде анын жасаган подкатынан Харден аттуу оюнчу жеңил эле өтүп кеткен. Натыйжада 2 гол алып келди. Тамерлан Козубаев. Бүгүнкү оюнда капитан иретинде чыккан Тамерлан катачылык кетирбестен жакшы ойногондой сезилди. Бирок ошентсе да өзүнө болгон ишенимдүүлүк дагы деле аздай. Ержан Токотаев. Ооба, буга чейин Токотаевди оюнчулар мыктыларына кошуп келгенбиз. Бирок бүгүнкү оюнда ал өзүнүн клубунда оюн практикасын албаганына айдан ачык көрүнүп турду. 3 киргизилген голдун натыйжасында начар ойногон оюнчулардын катарынан орун алды. Чын-чынына келгенде 2-3 эсеби бүгүнкү оюн кандай болгонуна далил эмес. Себеби Кыргыз курамасы Иран менен тең тайлашып эле ойноду. Эсепти кармап калганда тең чыгуу менен аяктайт эле. Оюн өзү үстөп жатканы менен ийгилик бизге жылмайган жок. Ошентсе да Иран менен тең тайлашып ойногон курама команда мактоого арзыйт. Ал эми сиздин оюңузча оюн кандай болду? Өз оюңуз менен бөлүшүп кетиңиз. Кийинки чыгарыштарды көргөнгөчө сак саламатта туруңуздар.